Жанагы Самара Каримова деген ырчы кыздын музыкалык окуу жайга жетекчиликке дайындалышы туура эле болгон. Ал кыздын таланттуу экенине чыгармачылыгынан эле билинип турбайбы? Музыкалык окуу жайды жетектеп, өзүндөй таланттардын түптөлүшүнө шарт түзсө, андан улутубуз эле утушка ээ болмок. Министр деген неме өзүнө ишенбеген эрки бош неме окшойт Кызматка дайындадыбы, болду демек аны дароо кызматтан алуу өзүнүн кадырына доо кетириши мүмкүн. Анткени Чыңгыз хан айткандай, корксоң баштаба, баштадыңбы коркпо дегендей, дайындадыңбы коркпо, корксоң дайындабаш керек эле да. Бул жерде кандайдыр бир интрига бар экени байкалып турат. Ошол Самаранын душмандары, көрө албас досторунун чыгаарына май тамызып, министр өз буйругун өзгөртпөй эле койсо болмок. Балким ким билет, министр бирдеме үмүт этип, кекиртеги курап көткөндүр. А Самара болсо өз күчүнө, тажрыйбасына ишенип министрдин үмүтүн актабай койгондур. Айтор кыскасы бул жерде Самара уттурган жок, ошол окуу жай уттурду. Бизде ветврач, юристтин кызматын аткарып, ал эми ырчы медиктерди даярдаган кызматтарда иштеген учурлар болгон эмеспи? Ага караганда таланттуу ырчы кыз өзүндө таланттарды тарбиялап чыгаруучу мекемени жетектегени туура эле ишке жатмак. Кайдагы бир интригага аралашып, министр да кызык неме экен. Ак караны ылгабай, кээде бар бизде сындамай, билбей туруп адамды баштан аяк булгамай. Кара өзгөрүүлүк толгондур, калпыз иштер болгондур. Кызматка берчү шапкесин кайран кыз бербей койгондур. Өсөмүн десе бир кыргыз, өлүп кете жаздайт миң кыргыз. Өзүбүз турсак өстүрбөй, өстүрөт бизди ким кыргыз. Темирлан Ормоков, активист. Булак Назар Ньюс KG. Ардактуу достор, биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.